Чыгыштан жуңгарлар, Кытайдын Син империясы, түштүк батыштан Кокон хандыгы, түндүк тараптан казактар, Орус империясы карын көрсөтүп, Кыргызга улуттуу коркунуч жаратып турганда, улутту сактап калууга жетөгүздөн чыккан Тилекмет Акенин салымы чоң. Кыргыз элин сактап калууда көптөгөн баатырлар тарыхта калды. Бирок Тилекмет Аке кан төгөйлөрсүз сүйлөшүү, тынчтык жол менен маселелерди чечүүгө жөндөмдүү болгон жана келечекти көрө билген. Дал ушул улуу инсан Тилекмет Аке жана анын замандашы, тилектеши Сарт Акени эл өкүлдөрү, окумуштуулар жана жетөгөздүктөр эскеришти. Арбагына багышталып Куран окулуп, эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Тилекмет Акени эскерүү кечесин жогорку кеңештин депутаттары уюштурган. Гүл өрөөнүндө Аке наамына татыган 7 инсан болгон. Жыйында дал ушул 7 Акенин тарыхтагы орду, ар биринин үлгү алчу сапаттары жана ишмердүүлүгү тууралуу ой-пикирлер ортого салынды. 7 Аке мамлекеттик башкаруу системасынын улуттук моделин калыптандырган институт экени белгиленди. 7 Аке бир эле учурда элдин парламентарийи болгон. Эл аларды өкүл кылып шайлайт, алар кеңешип элдин маселесин чечет. Үчүнчү булар аткаруучулар болгон. Элимден айтса, жайыт маселеси боюнча, суу маселеси боюнча, ынтымак маселеси боюнча ошентип алар түпкүлүгүндө мамлекетти, улутту сактап кала турган уникалдуу институт болгон да. Биз китептерде батыштын классикалык мамлекеттүүлүк институттарын окуп жүрөбүз, бирок өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алган мамлекеттүүлүктү сактоодо 7 Акенин ролун терең иликтей эле окшойбуз да. 7 Акенин ичинен Тилекмет Жылкайдар уулуна келечекти көрө билген көрөгөч, өрттөй жаландаган өткөр, сөздүн таасирдүүсүн терип сүйлөгөн чечен инсан катары эл мүнөздөмө берип, ооздон оозго калган. Кокон хандыгынын 500 аскери бугу элин басып алуу үчүн келгенде, алардын шарттарын билип келүү үчүн жиберилген элчилер кайткан эмес. Ошондо Тилекмет Жылкайдар уулу хандарча кийим-кечектерди кийип, аргымактын мыктысын минип, колуна бүркүт кармаган келишимдүү жигиттер менен шан шөкөттүү барган экен. Тегин албай жалгыздан келет деп элчилерди өлтүрүп турган. Бул шааны шөкөт менен келгенден кийин кокондуктар жакшы кабыл алышкан. Бул урмат сый менен. Бүт кыргыздар бизге баш ийип бүтүштү. Силер калдыңар. Бизге тынчтык жол менен баш ийип Кокон хандыгын кабыл аласыңарбы, же биз силерди кырып тыптыйпыл кылабызбы дегенде, шундай айткан экен Тилекмет Аке. Бүт кыргыз эли силерди хандыкты кабыл алып аткандан кийин биз андан четте калбайбыз. Хандыкты кабыл алабыз. Тилекмет Аке жалпысынан 3 кыргындан бугу элин сактап калганы айтылат. Ал эле эмес, билими болбосо да, акылынын тунуктугу, келечекти көрө билгендигинен чек араны да тактоого жетишкен. Документтер барыптыр. Тилекмет бул элдин ханы деген. Анан баягыны көрсөткөндө тигилер өлүп туруп, силер эмен жөн эле жамандабадыңар беле. Ханы бар турбайбы? Анан кийин биз бири-бирибизге кол салышпайлы. Чек ара болсун. Чек араны кандай кылалык дегенде, анан жуңгарлар Кытайда айтат экен, биз нарынга чейин берелик. Биздин жер болсун дейт да. Анда Тилекмет айтат, жок, нарын эмес, нарын кол болсун дейт экен. Эмне себеп дегенде, кол деген кол алышып атпайбыз деп коет экен. Ошону менен анан бияктагы чек ара нарын кол болуп калган экен. Жетөгүз районунун тарых таануу музейинде Тилекмет Акенин портрети коюлуп, анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу архивдик материалдар сакталууда. Бул жаш муундарга өткөн тарыхты биле жүрүүгө өүлгү түзгөн борборлордун бири болуп калды. Кутман Маматазимов, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Жетөгүз району.